11 журналисттин ар биринин телефонунан 100дөн фейк табылды деп бийликчил блогерлер жана троллдор өздөрүнүн аккаунттары аркылуу авазы жеткенче айгай салышты. Ушинтип алар көз карандысыз журналисттерди мазактагылары келди көрүнөт. Кызыгы алар бул маалыматты кайдан алышкан? Ички иштер министрлиги расмий жарыяладыбы? Жок. Карап көрсөк алар да чыгарбаптыр. Видеонун аягына чейин көрүңүз. Биз сизге бул маалымат жалган экенин далилдеп беребиз. Ошондой эле ички иштер министрлиги бул фейкке кандай тиешеси бар экенин көрсөтүп беребиз. Анда кеттик. Бул мезгил деген баракча. Тарап кеткен видеонун баштапкы булагы. Кадр артында текстти окуган адамдын үнү өзгөртүлгөн. Үнүн өзгөртүүгө эмне себеп? Деги булар мынчалык эмнеден коркушат? Анонимдүү белгисиз бир мезгил деген баракча аркылуу мындай жалган маалыматтарды таратуунун эмне зарылчылыгы бар? Кимге керек? Келгиле, жакшыраак карап көрөлү. Камакка алуу учурундагы оперативдүү съемкалар. Видеодон офисти тинтүү учурундагы кадрларды жана оперлер биздин принтерден чыгарып алган документтерди көрүүгө болот. ИИМдин журналисттерди кармоо учурундагы тартып алган съемкаларын фейк аккаунттарга ким бере алат? Оперативдүү кадрлар мындай турсун. Тинтүү протоколдорун адвокаттар да, соттор да, кармалган журналисттердин өздөрү да эч ким көргөн эмес. Бул кадрлар ички иштер министрлигинин кызматкерлеринде гана бар. Мынтип кызыктар тараптардын камчысын чапкылаган мезгил деген эмне болгон баракча? 22-жылдын августунда аталган баракчанын аталышы өзгөртүлгөн. Анын мурунку аталышы кандай экенин көргөндө таң каласыз. Көрсө мурунку аталышы Райымбек Матраимовдун элге кылган кызматы экен. Башкача айтканда, бул баракчанын ээси мурда Райымбек Матраимовду мактап, жактап жүргөн. Вот это поворот! Ошентип чо жайы белгисиз мезгил деген баракча жалган видеолорду жарыяларын көрдүк. Эми келгиле, мындай жалган видеолорду социалдык тармактарга таратууга жардам берип жүргөндөр кимдер экен? Башкача айтканда, ушул фейк видеону кимдер бөлүшкөнүн көрөлү. Каныбек Кубатбеков ички иштер министрлигинде иштейт. Тилек Оторов учурда ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын расмий баракчасы. Замирбек Балтабаев Ош шаардык ички иштер башкармалыгында иштейт. Нурзат Муратбекова өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жана КТРде иштегенин жазган. Кубанычбек Калмурзаевич Камчыбеков Ош шаардык кайгул күзөт кызматынын басма сөз кызматынын инспектору. Талайбек Төлөбаев Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинде иштейт деп жазылган. ИИМдин республикалык окуу борборунун баракчасы. Ош областынын ички иштер башкармалыгынын баракчасы. ИИМдин басма сөз кызматынын мурдагы жетекчиси Бакыт Сейитов. Республиканын мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекциясынын баракчасы. Жана дагы бир жолу ИИМдин азыркы басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери фейк баракча аркылуу жасалма үн менен журналисттердин телефондорунан 100дөн фейк аккаунт табышкан деген жалган видеону таратып жатканы күлкү келтирет. Эми бул боюнча ички иштер министрлиги эмне үчүн расмий билдирүү жасаган жок деп ойлонуп көрүңүзчү. Эмне үчүн фейк баракча аркылуу таратышты? Жообу өтө жөнөкөй. Анткени мунун баары жалган. Анан дагы бир суроо. Улан Ниязбеков башында турган ички иштер министрлиги эмне үчүн журналисттер фейк аккаунттарды колдонот деп калп айтып жатат? Мен жоопту биздин кесиптештерибиз камалгандан кийин дароо эле айткам. Силер биздин журналисттерден эмнени сурап жатканыңарды, мыйзамсыз тартып алган техникабыздан эмнени издеп жатканыңарды билем. Силер бизде жок маалыматты издеп жатасыңар. Ал маалымат бизде жок жана эч качан болгон эмес. Силер
Алардан президенттин уулу Рустам Жапаров Өзбекстандын криминалы менен бир дасторкондо отурган сүрөтү жөнүндө сурап жатасыңар. НАСАлык маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө караганда, сүрөттөгү адамдардын бири декабрда Өзбекстандын ички иштер министрлиги тарабынан камакка алынган. Ал эми бир айдан кийин бул сүрөт социалдык тармактарга пайда болгон. Эми айтсаңар, биздин буга эмне тийишебиз бар? Силерди коңшу мамлекетте да жаман көргөндөр бар экенине ишене албай жатасыңарбы? Же эмне? Баарын журналисттерге шылтап коюу оңойбу? Ошентип мен дагы бир жолу кайталайм. Бизде болгон нерселердин баардыгы расмий каналдарыбызга жарыялайбыз же таптакыр чыгарбайбыз. Ал эми биз бүгүн ошол эле ички иштер министрлигинин кызматкерлери фейк аккаунттарды колдонушаарын билип алдык. Кыргыздарда осурган кыз осурбаган кыздын бетин тытат деген кеп бар. Демек бул жерде да Улан Ниязбеков кызматын сактап калуу үчүн кайра журналисттерге күнөөсүн түртө салуунун көздөп жүрөт. Видеонун акырында бизди ойго салган бир маалымат менен бөлүшкүм келип турат. Мага биздин камактагы кесиптештерибизди тергөөчүлөр биз Ташиевке иштейбиз, иликтөөлөрүбүздөгү маалыматтарды бизге Ташиев берет деп айткыла деп мажбурлап жатканы белгилүү болду. Анан да алардын айтымында иликтөөчү журналисттердин айынан бечара Матраимов жапа чегип жаткан эмиш. Сиздер менен фейк эмес, чыныгы Болот Тимиров болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекти ойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.